Саламатсыздарбы, эфирде апта агымы берүүсү, аны мен журналист Ирина Баймуратова алып барам. Бул берүүдө апта аралыгында болгон орчундуу окуяларды топтоп, күнгө тескейин кеп кылабыз. Жогорку кеңеш кезексиз сессиясын жыйынтыктап каникулга тарады. Соңку аптадагы Олимп оюндарында кыргыз спортчуларына ийгилик жылмайган жок. Кыргызстанда коронавирустун 3 толкунунун туу чокусу артта калды. Сириядагы кыргызстандык аялдарды, балдарды алып келүү талабы көтөрүлдү. Таластагы Киров суу сактагычына ГЭС куруу пландалууда. Баткендеги чек ара жаңжалында кыйраган 60 үй курулуп, колдонууга берилди. Бул жумада Жогорку кеңеш кезексиз сессиясын жыйынтыктап каникулга тарады. Эми депутаттар ишин сентябрь айынын алгачкы жумушчу күнүндө кайра башташат. Соңку жыйында Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов кайрылуу жасап, президент жана министрлер кабинети сунуштаган бир топ мыйзамдарды кечиктирилбей кабыл алынганын, алар азыркы экономикалык кризистен катаал кырдаалдан батыраак чыгууга өбөлгө болот деген ишеничин билдирди. Урматтуу депутаттар, бүгүн соңуна чыккан кезектеги жыйыныбыз менен 6-чакырылыштагы Жогорку кеңештин кезексиз сессиясын жыйынтыктап жатабыз. Ковид илдети күндөн күнгө күчөп, экономикабыз оор абалда болгондон улам эмгек өргүүгө чыкпастан колдонуудагы мыйзамдарга Кыргыз Республикасынын жаңы кабыл алынган конституциясына шайкеш келтирип, бир топ мыйзамдарды кабыл алып берип иштедик. Парламент каникулга кетсе, Токиодогу Олимп оюндары кызуусуна келди. Бул жумада эки кыргыз спортчусу өз күчүн сынап көрдү. Алардын бири дзюдочу Владимир Зулоев, орусиялык Алан Хубицов менен таймашып жеңилсе, суучул Денис Петрашов жарым финалга чыгууга жарым секунд жетпей 18-орунду ээлеп мелдештен четтетилди. Муну менен катар эле спорт дүйнөсүнүн сүйүнүчтүү кабарлардагы жок эмес. Ушул жума ичинде эле грек-рим күрөшү боюнча кадеттер арасындагы дүйнө чемпионатында кыргыз балбандары ийгилик жаратышып, анда Разак Бешекеев менен Нуристан Сүйөркулов алтын медальга ээ болушса, Нурболот балбандар арасында коло медальга татыды. Кыргыз спортчулары бул медальдар менен гана чектелбейт деген үмүттөбүз. Токиодогу Олимп оюндарынан кыргыз спортчулары бир нече алтын медальдарды алып келип, кыргыз элин кубанычка бөлөт деген ишеничибиз чоң. Кыргызстанда коронавирустун 3 толкунунун туу чокусу артта калды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев басылмалардын бирине курган маегинде билдирген. Ал жуктуруунун жаңы учурлары басаңдап баратканын, ал калкты эмдөөнүн негизинде дагы азаярын айткан. Ошондой эле эмдөөнүн активдештирүү үчүн ар кандай жолдорду изделип жатканын билдирген. Балдар сентябрда кадимки деле окууга барып калыш үчүн эмдөөнү тездетип жатабыз. Жаңы дем берүү чыкмаларды ойлоп таап жатабыз. Мисалы, вакцина алгандарга бонус катары 10 гигабайт интернет берилет. Учурда түзүмдөр, кафе жана ресторандар менен вакцина алгандарга арзандатууларды уюштуруу тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Алар да мындай иш-чараларга макул. Анткени алар дагы ишин кадимкидей алып баргысы келет. Министр менен катар эле президент Садыр Жапаров дагы элди эмдөөдөн өтүүгө чакырды. Өлкө башчысы акыркы күндөрү ооруканага түшкөн жарандардын 100% вакцина албагандар болуп келатканын белгилеген. Бюджетибиз ансыз да эңшерилип турганда ого бетер оорчулук келүүдө. Жалпысынан 20 миллион долларга жакын каражатка вакцина алып келип жатабыз. Андан тышкары бир оорулууну 14 күн дарылоо үчүн 1000 долларга чейин каражат сарпталууда. Эмдөөдөн өтпөй коюу менен өзүңөргө, жакындарыңарга, кошунаңарга жана мамлекетке чоң зыян келтирип жатасыздар. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, көптөн көп сураныч, вакцина алыңыздар. Белгилей кетсек, бүгүнкү күнү өлкө боюнча 500 миңге чукул адам эмдөөдөн өттү. Анын 111 миңи 2 дозаны тең алгандар. Сириядагы Аль-Колю жана Роуш качкындары лагериндеги кыргызстандык аялдарды жана алардын наристелерин Кыргызстанга кайтаруу керек. Мындай билдирүү менен Бишкекте бир нече коомдук уюмдардын өкүлдөрү, жарандык активисттер жана Сириядагы кыргызстандыктардын жакындары маалымат жыйын өткөрүштү. Алар өлкө жетекчилигине ачык кайрылуу жолдоп, Сириядагы кыргыз жарандарына мекенине кайтууга көмөк көрсөтүүсүн өтүнүштү. Эң биринчи
орунда ушул Сириядагы болдош биздин балдарыбыз, биздин жарандарыбызды алып келип, ошол канча жылдан бери укугу тебеленип чет өлкөдө кор болуп жүргөн жарандарыбыз келиш керек. Ар кандай баягы биз чындыгында өзүбүз улутубуз дагы өтө бейбаш болуп, эмнеге барды, эмне себептен кетти, ушул жерде эле жүрө берсинби деген кайдыгерликтин азабынан ошол балдар, ошол жарандар ошол жакта жүрөт. Бул тагдыр. Бул окуяларга катар эле Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Жаңы Жер айыл аймагынын тургундары суугат суунун тартыштыгына нааразы болуп, өкмөткө кайрылуу жолдошту. Алар эккен эгиндерин суугара албай, күзгү түшүм болбой калабы деп чоочулап жатышат. Биздин ВБКЖнын кабарчысы алардын көйгөйү менен таанышып, дыйкандардын үнүн угуп келди. Роман Аркадьевич, водохранилище, ал жакта суу жок. Көп болду. Мисалы үчүн мен өзүм мына 3 гектар жүгөрүм болсо, бир жол сугарганмын. Ал экинчи жол суу келген жок ал жака. Ошондуктан биз сиздерден суранабыз, ушул бизге сууду бериңиздер, дыйкандар суу менен камсыз болсун. Мисалы бул айтты адамдар, түшүм болбосо мал болбойт. Мал болбосо эт болбойт. Эт болбосо уже бардык нерсе кыйын болот бизге. Ысык көлдүн Бостери айылындагы аквапаркта үрөө учурган кырсык болду. 27 июлда Дельфин Делюкс эс алуу борборунун көл жээгинде жайгашкан аквапаркына суу толтуруп жаткан учурда диаметри 50 сантиметрлик түтүк ошол учурда көлгө түшүп жаткан 18 жаштагы жигитти соруп кеткен. Жергиликтүү бийлик өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү куткаруучулары биригип, баланын сөөгүн 50 метр тереңдиктен 4 сааттан кийин алып чыккан. Бул окуя коомчулуктун нааразычылыгын туудуруп, ошол жердеги эл дагы бушаймандыгын билдиришти. Аквапарктын суу түтүгүнө кирип каза болгон 18 жаштагы бала Бишкектеги кафелердин биринде официант болуп иштеп жүргөн. Ысык көлгө чогуу иштеген кесиптештери менен келип эс алып жаткан. Бул окуя боюнча 2 кылмыш иши козголуп, учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Талас облусундагы Киров суу сактагычына гидроэлектростанция куруу пландалып жатат. Бул тууралуу бүгүн 29 июлда президенттин Талас облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Жаңы ГЭСтин кубаттуулугу 30 мегаватт болот. Анын иши суугат системасына эч кандай таасирин тийгизбейт. Алардын алдын ала маалыматтары боюнча долбоордун наркы $22 миллион. Баткендеги чек ара жаңжалында кыйраган 60 үй курулуп, колдонууга берилди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин 29 июлдагы отурумунда экономика жана финансы министринин орун басары Данияр Иманалиев депутат Рыскелди Момбековдун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтуусунда жеңил конструкция менен салынчу Туркиядан келген үйлөр жана аны салган инженерлердин кечүүгүсүнөн убакыт созулуп кеткен. Мына ушуну менен апта агымы берүүсүн жыйынтыктайбыз. ВБК сайтына кирип, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү актуалдуу жаңылыктардан кабардар болду.